Коронавирустан дарыланып жаткан 34 жаштагы келин ооруканадан өз жанын кыйды. Ош шаарынын эски ооруканасында вирустан дарыланып жаткан 34 жаштагы келин 3-кабаттан боюн таштаган. Маалыматтарга караганда ал жакында эле төрөгөндөн кийин андан илдет аныкталган. Ымыркай келиндин апасында болчу. Келин оор жаратынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлери саламаттык сактоо өкүлдөрү менен биргеликте аталган окуяны иликтөөдө. Тиешелүү экспертизалар дайындалганын жана келиндин өлүмүнө ар кандай божомолдор келтирилип жатканы белгиленди. Кече күнү 23:30 чамасында түнкүсүн Ош шаарындагы оорукананын 3-кабатынан, бул эски ооруканасы, ушул жерде дарыланып жаткан 1986-жылы туулган Ош шаарынын тургуну аял киши өзүнүн боюн 3-кабаттан таштап, окуя болгон жерде каза болгон. Бул тууралуу бизге ошо шаардык оорукананын дарыгерлери кабарлашты. Окуя болгон жерге биздин оперативдүү тобу барып, кылмыш боюнча тиешелүү материалдарды чогултуп жатышат. Бүгүнкү саатка чейин уланып жатат. Бул аял өзү жаңы эле төрөгөн экен. Өткөн айдын июндун 25-inde төрөгөн экен, кыз төрөп, өзү ооруганына байланыштуу кызын апасына берип, өзү ушул жерде дарыланып жаткан экен. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери ошол аялдын жакындарын, дарыгерлерди жана бирге жаткан адамдарды сурап жатышат. Негизги максат бул аялдын эмне себептен мындай ишке баргандыгын аныктоо болуп саналат. Акыркы кечки уколду алгандан кийин эле ушундай ишке баргандыгы азырынча ушундай маалыматтар бар. Ошентсе дагы биз терең иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул балким кимдир бирөө менен келишпестиктен улам ушундай ишке бардыбы, же болбосо төрөттөн кийинки депрессияга кабылып калып ошодон чыга албай калдыбы, оорусу себеп болдубу, айтор бир нече версиялар бар. Ошо версиялардын алкагында иштеп жатабыз.